чыгат. Коргончаңды көргөндө эмнекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө коргончаңды караса. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Биз бүгүн дагы өткөндөгү эки берүүбүздөгү теманы улап, Кызыл Суу кыргыздарында жашаган белгилүү санжырачы Төлөк Төрехан аксакалдын Кыргыз эл санжырасы деген китеби боюнча, анан ушул китептеги окуялардын тарыхый булактар менен төп келгендиги тууралуу сөз болуп атат. Бүгүн биздин коногубуз Кыргыз элине белгилүү болгон саясатчы, коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай. Агай куш келипсиз бүгүн дагы биздин студиябызга. Мына өткөндөгү телеберүүлөрдө ушул Төлөк аксакалдын санжырасы менен Киселевдун, Бернштамдын, Окладниковдун дагы башка авторлордун эмгектерин салыштырып, ошол санжыратта туура жазылгандыгы тууралуу айтып бердиңиз эле. Бүгүн эми дагы ушул санжыра боюнча улап сөзүбүздү андан ары дагы бышыктасак агай. Мына 63-чү бетте Ороздоо хан баяны деп турат. Өтө маанилүү биз үчүн. Себеби бу жерде доору жылына чейин айтылып турат. Ошон үчүн ушул жерден улап кетелик сөзүбүздү. Көңүлгө ала турган бир нерсе бар бу жерде. Мына кыйык атуу деп Ороздоо дүйнөдөн өткөндөн кийин балдары ашын бир жыл бербей кечиктирип берилет. Анан ошол кыз сайкалды талашып, сулуу экен, так талашуу болот. Анын баары бу жерде толук келтирилген экен. Манаста айтылган бүт варианттардай бүт дал келип атат. Көңүл бура турган нерсе мына кыйык атуу дейт. Кыйык атууну экинчи күнгө бекиткен экен. Кыйыкка байлаган жамбыны 168 кес жыгачтын учуна бекитип. Бу кес деген канча сантиметр деп ойлойсуз? Кес дегенди мен энциклопедиядан карап көрдүм, 1 метр 4 сантиметр деп атат. 1 метр. 168 кес дейт. Эми жарымын азайтсак дагы 80 метр болот. 85 метр болуп атат, 80 метрден ашык болуп атат да. Эми 80 метрде оңой эмес да. Ооба. 80 метр 3 метрден эсептесеңиз 22-25 кабаттуу үй да. Ооба. Ошондой бийиктикти. Эми кыйык атуу дегенди сиз кандай деп түшүнөсүз? Эмне үчүн жамбыны мындай атуу, анан кыйык атуу? Экөөнүн айырмасы кандай? Айырмасы мындай экен агай. Эгер жамбыны ар бир эле баягы мерген миндеген кыргыз баласы жамбыны атканда, бүгүн деле кээ бир айылдарда баягы жамбы атуу баягы традициясы кайрадан бир жанданып келип атат. Ал эми кыйык атууда мында жалаң гана хандар катышкан. Жана Ороздунун 10 баласы катышкан. Анан кыргыздын тышкы хандары катышкан. Андан тышкары баягы тыштан чакырылган, чет өлкөдөн келген хандар дагы кыйык атууга катышкан. Бул бийиктиги менен айырмаланат экен да. Өтө бийик экен. Мунун бийиктигинен дагы бул жерде жанагы Акылман Бакай жаш жигит болсо да акылман экен. Анан ошо Төлөк аксакал жазып атпайбы? Акмырзанын Бакайы баягы сунуш киргизип, Кылымбек мырза баш көрдү деп намыс кылбаса, ошол эң башкы байгесине кыз сайкалды саялы деп атат да. Бу жерде жана кыйык атуу дегендин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде адамды сайып аткандыгы болсо керек деп ойлойм да. Бийиктиги менен айырмаланат, туура айттыңыз. Биринчиден. Байгенин өтө бир кездешкис, бир дегиле өзгөчөлүгү. Байгесине 100 төө, 100 ат, 100 топоз, 100 уй, 1000 кой, анан 100 жамбы, тай туяк жамбы коюп атат. Бул байгеси да өтө орчундуу болуп атат. Орчундуу болуп атат. Бирок атып түшүрүү өтө кыйын. Эмне үчүн? Ушуну мен сизге айтып берейин. Эмне үчүн? Демейде жамбы жапсыраак дейт. Бирок жамбы кайышка байланып туруп илинет да. Ооба. Кайыш мүмкүн 30-20 сантиметр илинип турат. Аны эни мүмкүн 3 eli 4 eli кайыш. Аны кай жерине болсо дагы атып түзүсөң болот да. Жеңилирээк.
А кыйык атуу дегенде кыз сайкал аттын жамбашына жатып атты деп атпайсызбы? Ошон үчүн ал жерде мындай кайыш узун болбойт. Ал жерде жыгач мындай болсо, кайыш мындай болуп келе атат да. Кайыш мындай эле жыгачка, анан берде 2-3 эле жамбы салаңдап турат. Аны атыш үчүн капталынан атышың керек. Кайыш bir 3 milimetre, 4 milimetre kayışta. Anı kaptalından atıp düşürü öte mümkün Anı емес. at üstünden atуудағы. At üstünden kaptalına. Endi kayıştı tiygizүү жеңилирээк. Кырынан жаткан кайышты атып düşürүү, кырынан. Кырынан ошон үчүн кыз сайкал чаап келип туруп, аттын жамбашына жата калып туруп, астынан атпады. Кылымбектин кыл күрөң деген атынын капталына жатып алып. Капталына жатып анан кийин атпады. Көрбөсүңөр сыры кандай мунун. Ошон үчүн кыйык атуу деген экен. Анан дагы агай берде негизги эмеси мындай баягы каган өлгөндөн кийин, орозду өлгөндөн кийин балдары баягы ашын 2 жылда араң өткөзүп атышат да. Анан муну аксакалдар чогулуп эми намыс үчүн дагы деп анан кеңеш куруп, анан кеңештен кийин жана кыйык атууну киргизип, анан баягы бизде айтылып жүрөт эмеспи, чоң чатактын башы көкөтөйдүн ашы деп. Анан бу Төлөк аксакалдын санжырасын окугандан кийин бул көкөтөйдүн ашы мейли ороздунун ашы чоң чатактын башы болгон экенби деп ой келет экен. Себеби кыргыз ошол ороздунун ашынан кийин баягы бөлүнүп калгандыгы айтылып атат да, бөлүнүп жарылгандыгы айтылып атат бул жерде. Бул туура тарых менен толук төп келип атат. Анан сиз жана байгелерди айтпадыңызбы, я? 100 жамбы, алтын жамбы да. 1000 кой дедиңиз. 100 жылкы, 100 төө, 100 уй, 100 топоз. Элестетип көрүңүз, ошол доордо Рим империянын тарыхын терең казкандар бар. Мен дабыдан терең казып тааныштым. Ушунун баалуулугун өзүңүз ойлонуп көрбөйсүзбү? 100 жылкы, 100 төө, 100 уй, 100 топоз, 100 жамбы, 1000 кой. Кайсы эл байгеге кысакай айтпай эле коелу. Кайсы эл ушундай жоокерчилик чеберчилигин ушундай байге менен көтөргөн. Мындай болгон жок. Мен тарыхта муну тапкан жокмун. Иран дейбизби, Индия эл дейбизби, Рим империя дейбизби, берки Шумер, Египет падышаларынын доорунда мындай байгени эч ким сайган эмес. Эч ким сайган эмес. Эмне үчүн кыргыз ушуну менен сыймыктанбайт? Эмне үчүн бабалардын өзүнүн улуулугун даңазалабайт? Эмне үчүн ушуга баа бербейт дейм да. Кыргыз кандай эл болгон? Бул улуулуктун белгиси да. Ошол кыйык атуу дегенде кайыштын кырынан атып түшүрүү. Эмне деген? Кандай бийиктикте? Мейли биз жарым метр деп эсептедик, э? Ошондо 80 метр болуп атат да. Эгерде 1 метр десек 160 метр, 160 метрди кандай кылып бекитет аны? Бирок агай мен жанагы Худяковдун жана китебин көрсөтпөдүңүзбү? Юлий Семенович менен мен Юлий Сергеевич менен сүйлөшкөм да. Анан бул киши өзү негизинен кыргыздын куралын изилдейт да. Анан негизинен жааларды, ошол жебелердин кандай учкандыгы, канча эмеге жеткендиги боюнча адис да бул киши. Анан мен бул кишиге суроо бердим. Юлий Сергеевич айтсаңыз, ошол кыргыз жааларын жасап, анан аттырып көрдүңүздөрбү? Дедим да. Жана ычкырып учкан жааны дагы бүт барын. Анан бул киши айтты. Эми биз изилдегенден кийин албетте аны жасап, ошол салмакта, ошондой эмеде жасатып туруп аттырып көрдүк деди. Анан бир спортсменди айтты, жаа боюнча СССРдин чемпиону болгон экен, грузин. Ошого аттырдык дейт. 400 метрден бутага тийди дейт. 400 метрден. Анан бул эми 400 метрде мындай айткан оңой эле. Мындай карасаңыз 300 метрден мынтык менен тийгиз кыйын да. 100 метрден. Ошону айтам. Анан 400 метрден жаа менен тийгизүү бул канчалык адамдын ошол жана жаанын учкан траекториясын, анан шамалдын эмесин баарын эсепке алганда. Анан жанагы
168 кестеген жана 400 метрден тийгизген жокерлер үчүн оңой эле болсо керек деп ойлойм да. Бирок ат үстүндө чаап келатып атканда бул дагы баягы кыйынчылыктарды татаал нерсени көрсөткөн. Грузин ат үстүндөн аткан жок да. Жок, ал жөн эле туруп эле атты да. Ат үстүндөн Анан ушул нерселер бар. Анан сиз туура айтасыз агай. Бул кыргыз элинин жанагындай байгелерди сайгандыгы ошол бул бир эле түрүнө кыйык эле сайып атканы. Ат чабышка өзүнчө жорго салышка. Бул жерде китепте жазып атпайбы? Аштын 7-8 күнү 2 күнгө тиги созулду кыйык атуу депчи. Ага чейин башка түрлөрү болду. Аларга дагы башка байгелер сайылды да. Анан бир чети бул жагынан алганда жанагы Төлөк Аксакал дагы, Киселев дагы жазгандай кыргызда байлык өтө көп болгондугу бул ачык эле айтылып атат да, көрүнүп турат ушул жерлерден. Ошон үчүн кыргыз дүйнөкөр болгон эмес да. Дүйнө колдун кири деп кыргыз айткан да. Ооба. Көрдүңүзбү? Себеби байлык бул дүйнөдө умтула турган максат болбой калган да. Эгерде ар бир жок деген үйдүн ат башында алтын болсо. Анан муну биз Манас эпосунан да көрөбүз да. Жанагы Көкөтөйдүн ашында Бокмурун айтып атпайбы? Мен атамдын жыйган дүйнөсүнүн баарын чачам деп. Анан ушундай нерседе чынында эле Бокмурундун дагы дүйнөкөр болбогондугу. Болбосо атам жыйнаган экен, мен мунун үзүрүн көрөйүн деп басып алса болмок да. Билбейсизби? Мына сиз айттыңыз Бокмурун жөнүндө. Көлдө 19-кылымдын башында атын унутуп атам, бир карыя өтүп, анан көлөр алдында айткан экен, дүйнөсүн бөлүп берип балдарына. Анан айткан экен, мен ашыма деген экен. Мен ашыма байге коесуңар деген экен. Ошондо Аламан байгеге 5000 жылкы. 5000 жылкы. 5000 жылкы Аламан байгеге. Калган оюндарга өзүнчө улак тартышка теятпайка. Анан кийин балдары бир аз күбүрөнүп чыгып, эми ушу дүйнөңүз үчүн чача бересизби дегендей кылат экен да. Анан айтыптыр. Балдар, бу дүйнөнү мен элим менен жүрүп тапкам. Бул элимдики. Мен элиме кайта таратып беришим керек экен. Чоң философия жатат бу жерде. Бокмурун деле ошентип айткан. Атаныкы балага дүйнө болбойт дейт кыргыз. Ооба. Туурабы? Ошон үчүн кыргыздын бир улуу касиети. Мен муну эл менен жүрүп тапканмын мен. Аны мага жараткан жөн эле берген жок. Ошо элдин ичинде жүрүп мен ушуга ээ болдум. Демек, мен көзүм өткөндөн кийин буйруганым балдарга баары бир атага дүйнө, балага атаныкы дүйнө болбойт. Жок, ал энчисин бөлүп берди, андан тышкаркысын айтып атат. Тышкары айтып атат да. Муну дейт, элиме таратып бергиле дейт. Бул биринчиден элди ыйык туткан, элди улуу туткан. Эл менен таптым, элге берилсин, элге кетсин деген да. Туурабы? Ошо Манастагы окуя менен 19-20 кылымдын башындагы окуялар дал келип атпайбы? Туура. Бул чоң маселе. Бул кыргызга таандык улуу сапат. Эмне үчүн балдарды биз тарбиялабайбыз? Ушул үлгүлөрдү элге журтка айтып бербейбиз. Өзгөчө Союз тарагандан кийин базар экономика, пара экономика болду. Паракорлук деңгээлин угуп атабыз. Коррупция аябай өнүктү. Коррупция. Мамлекеттүүлүктү жокко чыгара турган деңгээлге жетип калды. Туурабы? Туура. Ушул учурда биз эмне үчүн бабалардын мурасына кайрылбайбыз? Биз эмне үчүн ушуну үлгү катары айтпайбыз? Туурабы я? Туура. Бул жомок эмес да. Бул Санжырада жазылып калган маалымат, талашсыз. Манас менен Манаста айтылган дал келип атат, туурабы? 20-кылымдагы башындагы окуяларды мен айтып берип атам. Мына Байтик Баатыр. Бул мындай болгондо, бир кыйын жут чыккан жыл болгондо малын элге таратып берген экен. Эмне кылам мен муну? Тиги дүйнөгө алып кетпейм да. Туура. Деп туруп, сагыла төлүн алып башын мага бергиле деген экен. Көрбөйсүзбү? Кыргыздын философия. Европа элдеринде кулчулукту бар билесиз. Феодалдуу бар билесиз. Россияда 1862 жылы крепостной укук жоюлган. Ага чейин адамды тайганга, асыл тукум жылкыга алмаштырган да. Окуп атабыз да. Ооба. Бул 150 жыл мурда болгон окуя.
тайганга алмаштырган. Адам деп эсептеген эмес да. Аны саткан, аны алмашкан, буюм катары баглаган. Ушул элдер бизге азыр коом башкаруу, коом түзүлүү, мамлекет түзүүнү үйрөтөбүз деп атат. Кимге үйрөтөт булар? Артыбызда кандай бабаларыбыздын улуулугу турат. Эгерде биз өзүбүздүн тарыхыбызды жоготуп алсак, биздин балдарыбыз, биздин кийинки муундарыбыз ата тарыхын, ата бабалардын тарыхын билбей калса, анан үйрөтө берсе, үйрөнө берет да. 25 жыл ошого далил. Туурабы? Ооба. Бул тарых эмнеге керек деген суроого биз мындай кыска эле айтсак да 40 жаштагы жигит жол кырсыгына учурады деп коелучу. Ошондон кийин башы менен катуу урунуп, эс тутумун жоготту. Аман соо. Бирок өзүнүн атын билбейт, атасынын атын билбейт, туулган жерин билбейт. Туурабы? Амнезия болду. Муну сиз амнезия деп айтып атасыз. Тарыхын жоготкон адам, тарыхын жоготкон эл дал ошол адам кейпиндей болот. Себеби ал тарыхын энесин билбесе, туулган жерин билбесе, тууган туушканын билбесе, ал кандай жашайт? Эптеп бир макулук болуп жашайт. Туурабы? Муну Чыңгыз Айтматов агабыз жанагы Маңкурттун эмесинде сонун кылып берип койгон. Сон берди. Эми андан да жөнөкөй кылалык. Мына жол кырсыгынан кийин эч кимди тааныбайт, өзүнүн атын билбейт, атасынын атын билбейт. Бул аман калды. Бирок бул кантип жашайт? Эптеп өмүрүн өткөзөт, туурабы? Мал болуп калды да, Мал болуп калды. Ошон үчүн кыргыз тарыхын билбей калса, куду ушундай болот. Тарых деген өзүнүн байыркы ата тегин майып болбош үчүн, улут майып болбош үчүн тарыхынан толук болбосо дагы кабардар болуш керек да. Бабаларыбыз мындай болгон экен, мындай доор өткөн экен, мындай мурас калтырган экен, мындай бизге үлгү калтырган экен, керес калтырган экен, насаат калтырган экен деп эмне үчүн балдарды окутпайбыз биз? Өзгөчө бүгүн капитализм канатын жайды, глобализация болду, дүйнө элдеринин таасири күчтүү. Элибиз азыр жерди жеке менчикке алды. Кыргыз эмне үчүн жерди жеке менчикке берген эмес? Жер бөлүнсө эл бөлүнөт деген. Туурабы? Ошон үчүн жерди бөлбөй, сууду бөлбөй, ортодо кармап келген. Туурабы? Анын үстүнөн жылкы болсо түн ичинде агытасыз да, туурабы, кулундары менен. Баары аралашат да. Кой деле жайытты аралашат да. Же зым менен тарта албайсыз да жайыттан баарын. Туурабы? Сенин жайытың, менин жайытым деп. Ошон үчүн кыргыз жер ортодо болсо элдин биримдиги деп түшүнгөн да. Мыногу үлгү, мыногу маалымат бизге сабак. Бүгүн дагы бизди айтып турат. Урпактар, муну окугула, муну баалагыла, мунун баркына жеткиле. Ушул үлгү менен тарбия, таалим иштерин жүргүзгүлө деп атпайбы, туурабы? Сиз аракет кылып атасыз, Кытайдан алып келдиңиз бул китепти. Эмне үчүн бизди эл башкарган депутаттар, министрлер, президенттер эмне үчүн тарыхка мындай баа бербейт? Эмне үчүн? Мына Кытай тарыхы жазылган, туурабы? Ошондо дагы Кытайдын тарыхын булар кандай окутат? Финляндияны мен айттым жанагындай. Эмне үчүн биз ушундай улуу мураска ээ болуп отуруп, биздики да ата-бабаларыбыз бизге калтырды. Мына илим болсо илим талстап атат. Санжыра болсо санжыра далилдеп берип атат. Бизге дагы эмне керек? Биз кимди күтөбүз? Эмне үчүн биз ушуну бүгүн 1-класс мектептен жогорку окуу жайларга чейин өзөк кылып туруп бул маалыматты бербейбиз? Себеби бул маалыматка таянбасак, биз адашкан боюн кете беребиз. Көрүнгөн элдин этегине илеше беребиз. Бул өтө маанилүү да. Лабиринттен чыга албай калган кейипте болуп калдык да. Тияка урунабыз, бир туруп президенттик башкаруу, бир туруп парламенттик башкаруу дейбиз. Анан айын кыргыз эли ата-бабаларыбыз улуу кандыктарды курган, биздин доордон мурда. Мына кичинекей эле Кыргызстанды эмес, булар теги дүйнөнүн жарымын башкарып турган. Ошон үчүн бөлөк элдер байыркы кыргызды жакшы билет экен да. Мен таң калганым, Ирандын президенти
bir el aralык жыйында 2006-жылы Сауд Арабияда чоң жыйын болуп калды. Бириккен ислам өлкөлөрүнүн. Ошондо Танапис учурунда басып келип, мен таң калдым. Мен таанып алсам, басып келип, анда март инкылабынан кийин ал акыбалды сурап, эл тынчтыбы деп айтып атпайбы? Биз дейт. Кыргыздын байыркы тарыхын билебиз дейт. Байыркы эл экенин, улуу эл экенин сый урмат менен мамиле кылабыз. Биздин тилегибиз тезирээк тынчып, тезирээк алдыга бир жол тапсаңар деп Махмуд Ахмединежад айтып берди. Таң калыштуу нерсе да. Туурабы? Каабага киргенде жана 21 падышанын ичинен 12 падыша кирип кетти да. Тарекен батпай. Нар жакта 20 президент калды, 19 премьер-министр калды, 12 падыша кирип кетти. Эми алардан жол талашпайын деп мен четте турсам, уюштурган адам келип, чыканагыма колун тийгизип кириңиз дебедиби? Таң калып калдым. Тияқта падышалар күтүп отурат. Мен мамлекеттик катчы, кызмат деле эмес да, алардын жанында кызмат деле эмес. Көрсө булар 5 кылым Осман империянын курамында болгон экен да. Булар илгери кыргыз ким экенин билген экен да. Ак калпак, тик жака күрмө, Кемергурдан мени кыргыз деп таанып, кыргызга сый урматын көрсөтүп атат. Мага эмес, биздин бабаларыбызга. Бул туура. Будда менен, тек Далай Лама менен Делиде жолуксам, а киши айтып атпайбы, көрүп алып, Будданын түз урпагы келиптир берген. Манжалашып сүрөткө түшүп атат. Далай Лама. Булар тарыхты билет да. Булар маалыматты так. Себеби бала кезинен булар окутат да, билесиз Далай Лама. Ооба. Эмне үчүн биз ушуга баа бербейбиз? Көрбөйсүзбү? Мына Ногойбай деген бапка келелик 57-чи бет экен. Берде көңүл бура турган маалымат, биз үчүн көңүл бура турган маалымат, ал мындай болуп атат. Мына Кан Кубат деп Кубат ханга калмамай айтып турган жери деп атпайбы? Мына 61-чи бет экен. Ошондо минтип туруп атат, минтип айтып атат. Элиң аман бар бекен, уялап турган жер эле ушул кыргыз элинде укмуштуу, кушчу ел эле, уюткулуу хан элең, нечен иштен куткарган, жаш чагында зал элең, баки ишти бүтүргөн, баатырлыкта пил элең, 40 уруу кыргыз эл эле, кылымга башы тең эле, 7 сан кыргыз ичинде кутмандуусу кыргыздын кушчу деген эл эле дейт. Бул бир уруу жөнүндө маалымат. Кудурет Алла жар бекен, кушчу эли аман бар бекен деп атат. Бу кайсы доор? Биз жанагы Долонбий бабабыздын санжырасынан 12-чи кылымдан бери көнүп калдык сүрүштүрүп. А бул байыркы окуя болуп атпайбы? Байыркы доордо кушчу эл деп айтып атат. Менин бөлөк беттеринде Багыш эли жөнүндө, Кыпчак эл жөнүндө мен мисал катары эле айтып атам да. Туура түшүнөт деп ойлойм көрөрмандар. Мен тияк бияка тартпайм. Мына мисалы ушул жерде кушчу элин кандай баа берип, кыргыз урууларынын бир уруусу, туурабы? Ооба. Биз эмне үчүн мисалы жалпы кыргыз эли, ошонун ичинде кушчу эли, ушуну окуп алып балдарга эмне үчүн айтпайбыз? Айланайын, ата бабаң мындай болбоду беле? Бул мына ондай доордо болбоду беле? Ал убакта биз ага катары туткан эл, эми ачык айтканда тогой эле жүргөн да. Дайыны жок болчу. Дайыны жок болчу. Эмне үчүн биз ушуну таразалап элибизге айтпайбыз? Бу жерде дагы бир өтө маалымат, кыз сайкал жөнүндө биз сөз кылабыз. Анткени эми түшүнүктүү аялзаттан эң байыркы биз Каныкей апабыз бар, кыз сайкал бар, Жаңыл мырза бар, Берже Курманжан Датка апабыз бар. Кыз сайкал жөнүндө ушул жерде талашсыз маалыматты мен келтирейин. Эмне үчүн мен муну келтиргим келет? Себеби биз да билелик да, ким, кандай, кайсы уруудан, кайсы элден чыкканын. Бул бөлүнүү эмес. Бул даңаз алуу, даңктоо дегенди гана туюндурат. Мен ошол жерде 65-чи бетти алсаңыз, 65-чи бетте минтип турат. Мына бу жерде минтип жазылып турат. Эне сайдын Карагайлуу Гүл Токой деген жеринде
Бекмырза дегендин 100.000 түтүн эли Калмырза деген баатыры болуп, ошол жерде бир хандык эл болуп туруп калышат. Кылымбек менен Кыз Сайкал 20.000 түтүн кушчу эли менен Энесайдын Орто Карагай деген жеринде туруп калат. Калмырза Шаатемир, Чынтемир бектиги өзүнүн эли болуп, 30.000 түтүн эл менен Жылаңбаш деген жерге туруп калат. Ары Кыпчак элинин Акмырза деген беги Жазы деген жерге туруп калат деп жүрөт. Бул жерде Кошойдун дагы 100.000 эли менен ат башыга кеткендиги айтылып атат да. Убакыты тар да. Ал болбосо бунун баарын кенен айтсак болот. Бул Манасовка дал келип атат, бирок ушул жерде Кыз Сайкал өзү кушчу элинин кызы болгон үчүн, Кылымбектин кызы да. Кылымбектин кызы, бу жерде жазылып атат. Кылымбектин кызы Кыз Сайкал деп атат. 20.000 түтүн кушчу эли менен дейт. Демек кушчудан да Кыз Сайкал. Бөлөк өз эли менен турду да. Ооба. Өз эли менен турду. Демек биз эмне үчүн муну менен байыркы доордо кушчу элинен чыккан Кыз Сайкал деп толуктап койсок, эмне биз бөлүнүп кетебизби мында? Жок. Биз болгон уруун болгон айталык да. Туурабы? Бөлөк жерде Багыш элинде ушундай маалымат бар. Кыпчак элинин Тейит, Кесек элдерине тиешелүү. Баарына тең айтып отурсак дагы 2 саат убакыт кетет. Мисал катары, мына кушчу эли бу жерде ачыктан ачык айтып отурат. Кыз Сайкал атасы Кылымбек менен 20.000 түтүн Энесайдын Орто Карагай деген жеринде туруп калат дейт. Демек Кыз Сайкал кушчунун кызы. Бул жерде агай жанагы тиги Ороздунун ашында жанагы кыргыз бөлүндү деген нерсе баягы эч кимиси аталбай коет да. Ороздун 10 баласы аталбайт, кыргыздын башка хандары аталбайт, тыштан келген хандар да аталбай коет да. Аягындан эң артынан Кыз Сайкал чыгып, анан атып алып атпайбы. Анан Кыз Сайкал айтып атат, аксакалдар, эми мени сайдыңар эле. Эми кыздын ордуна кимди бересиңер? Дегенде анан аксакалдар баягы тамаша чыны аралаш Ороздунун 10 баласын бердик деп коюптур да. Анан ошондон кийин жанагы 100.000 эли менен бул бизди шылдыңдап атат деп, анан бул жанагы душмандын берки жоонун арасына көчүп кеткендиги ошондон болуп атат да. Анан могу китепте бул тарых китеп. Бул тиги Санжыра болсо бул тарых китеп. Бул жерде ошол 100.000 элдин келгендиги, Кытайга кошулгандыгы жөнүндө, анан аларды кандай орундаштыруу жөнүндө бу жерде айтылып атат да. Анан ушул дагы мына тарыхый маалымат менен Санжыранын дал келгендиги болуп атат да агай. Анан эми ушул эле окуяны Саякбай Каралаевдин вариантында манасында дагы баягы алооке молтолор кандай кылып кыргызды баягы чаап алгандан кийин бөлүү тууралуу, кайда жайгаштыруу тууралуу, анан бирин Алтайга, бирин Кангайга, бирин Эренге, бирин Тереңге айдагандыгы тууралуу Саякбайда айтылып атпайбы? Ошол эле окуяны могул жерде дагы бирок Кытайдын аттары менен жазылган, ошол бир нечеге бөлүп, ар кайсы жакка бөлүп салгандыгы тууралуу маалымат кетип атат да. Ушул 3 маалымат бири-бирине дал келгенин биздин тарыхчылар качан мойнуна алат? Мейли мойнуна албай эле койсун. Бирок биз калың элге айтсак бүгүн мындай көрсөтүп, илимий эмгектерди, тарыхый эмгектерди мен оюмча эл ишенет. Мындан кийин биз элибизге айталык. Кыргыздын тарыхы аныкталган, жазылган, далилденген, тастыкталган. Бери дегенде 7-10 миң жыл тарыхы бар. Ооба. Бери дегенде 7-10 миң жыл тарыхы бар. Эми бул тарыхты 90 жыл жаап жашырып келдик. Анан сайыс урагандан кийин биздин тарыхчылар көнгөн тарыхын, билген тарыхын айтып атат. Ады эле кечиримдүү. Бирок биз ушунча тарыхты кесип ыргытып жибере албайбыз да. Тарыхты көрбөй коеюн десең дагы ар кайсы илимий булактардан чыгып келатат. Кийин убакыт болсо мен мына палеоастрономия деген билим бар. Палеогенетика деген жаңы билим бар. Палеолингвистика деген билим бар. Ошолордун баары палеоастрономия, палеогенетика, палеоботаника. Ушунун баары далилдеген маалыматты эми буну азыр адистер гана билет. Мүмкүн калың эл буга кызыкпайт, бирок негизинен маалымат алыш керек да.
кокуй. Жалаң эле тарыхый археологиялык казуулар эмес. Жок. Палеогенетика далилдеп берет экен. Мына кыргыздын жанагы хромосому 35.000 жыл мурда бөлүнүп чыкты дейт. А A1 деген 15.000 жыл мурда бөлүнүп чыкты дейт. Бул генетиктер айтып атат да. Болгондо дагы 18 мамлекеттин генетикалар айтып атат. Генетиканы иликтеген институттар айтып атат. Мен ошол институттардын атын атап көрсөм, сиз таң каласыз. Бул институттар кайсы жердин институттары? Мына бул институттар бирок кайталбай кийин Великобритания, Өзбекстан, Калифорния, Россия, Техас, Америка, Хьюстон, Мадурай, Камарайский университет, Индия, дагы Великобритания, Оксфорд, дагы Великобритания, Ереван, Армения, Тбилиси, Грузия, Иран, Тажикистан, берде биздин да генетиктер Бишкектеп жүрөт. Казакстандын генетиктери, Түркмениянын генетиктери баш аягы 18 мамлекеттин генетиктери. Булар кыргызга тартпайт да. Ооба. Болгонун болгондой да берип атат да. Ооба. Ошондо бир көңүл бура турган нерсе, бу жерде маалымат өтө чоң, көп. Бир нерсеге көңүл бурайм. Бул эмне деп атат да? Распространение возраст гаплогруппа R1A1 совпадает с предполагаемым переселением этих народов, которые оставили прекрасный образец археологических остатков, известных под названием курганная культура. Дөбө маданияты жөнүндө. Дөбө маданиятын калтырган элге таандык деп атпайбы. Ал кыргыздарга дебейт. Дөбө маданиятына дейт. Дөбө маданияты бул кыргыздын маданияты. Хакасия жана bir saat айтып бербедимби? Кандай маданият экенин. Демек, муногу генетика институтун бир мамлекет эмес, 18 мамлекеттин генетиктери бир пикирге келсе, биз эмне үчүн муну айтпайбыз? Эмне үчүн муну арданабызбы? Же эмне үчүн жашырабыз? Бул менимче биринчиден бул биздин жөн кара энөлүгүбүздөн болуш керек. Жалкоолугубуз, биздин окумуштууларыбыздын, тарыхчыларыбыздын көбү бул генетика илими менен тааныш эмеспи деген ой келет. Анан мен жанагы Гарвард университетинин профессору Анатолий Клёзов менен Москвада жолукканда, ал киши айтты да, биз дейт арийлерди бул немистер, анан ирандыктар деп жүрчүбүз дейт. Анан когда расчленили ДНК, оказалось R1A1 гаплогруппа. Это арийцы, кыргызы, украинцы, русские дейт да. Анан кийин кандайча десем, анан ошол киши айтып берип метип атат. Анан бул бүгүнкү күндө дейт, мурда если история, бул тарых, бул божомолдордун эмеси болсо дейт. Бул генетика илими, бул так илим. Бул так илим деди да. Бул кимдин кайсыл баягы группага, кайсыл эмеге, кайсыл улуттун кайда кирерин так эле тактап бере алабыз деген нерсени айтты да. Анан ушул жагынан алганда, чыны менен биз ушул мына генетиктердин баягы жазгандарын дагы элге кеңири жеткизишибиз керек экен, салыштырып, баягы өзүбүздүн баягы сан жыралар менен, эпосубуз менен, тарыхый булактар менен бирге салыштырып туруп, анан таянак чыгарышыбыз керек окшойт дейм да, агай. Муну туура айтып атасыз. Бул иштин бир тобун биз жасап койдук. Мен 30 жылдан бери тарыхты казып келатам. Мындан да көп далилдер бар. Эми элге жеткизүү мүмкүнчүлүк жок. Кээде баракча, кээде кесиптеги маек, макала болуп атат. Бирок кенен кесир керек болсо муну төкпөй чачпай айтсаң, бир жума элге айтып беришиң керек да. Мына ушул жерде 68-ci бетте минтип жазып атат. Карахан, Шаатемир, Чынтемир инилери болуп 30.000 түтүн кушчу эли Намангенде жатат дейт. Демек, жалаң эле эне сайда эмес. Наманганда да жатып атпайбы. Эми анда эл тараганын бир себеби, бу жерде жакшы жазыптыр. 2 ылаң болгон экен, бух анан зыр деген. Ошо бух деген ылаанын дарысы табылбайт. Экөөнүн тең дарысы табылбайт. Бух деген оору шишип, денесине жара чыгып, анан 2 жумага жетпей кайтыш болот экен да. Анан даба жок, кокуй, тукум курут болбойлук,
тарайлык деп туруп атайын тарагат экен. Жер жазылат. Качкан да баягы жерден. Жерден качкан экен. Ошондо бир жолу 17 жыл, бир жолу 15 жыл. 15 жыл өтүп, ошол ылаң басылгандан кийин кайта келет. Ошо тараганда бирөө энеси айда калса, бирөө мына Арслан эмеде жатат, Намангенде жатат деп атат. Бул маалыматты дагы эмне деп атат? Манас майданга чыгыштан 3000 жыл мурун бир хандык кыргыз бөлүнүп кеткен экен. Бул жанагы Тибеттеги кыргыздар болуш керек. Балким. Себеби алар Манас дегенди билбейт, кыргыз дегенди билбейт. Алар өзүн күн эли дейт. Күн элибиз дейт. Күн элибиз дейт. Алардын чатырларында түндүк жок. Бул 15.000 жыл мурда себеби түндүк кийин пайда болду. Индеестерде эле чатырында түндүк жок. Алар 18.000 жыл мурда кеткен. Булар да илгери бөлүнгөн экен. Бирок бир кызык нерсе Санжырада жазылып атат. Бир хандык кыргыз бөлүнүп кеткен экен дейт. Кыясы ошондой. Биздин топостор Тибеттеги топостор менен жакын экен да. Афгандагы топостор эмес, Тибеттеги топост. Демек, байыркы доордо Тибет эли менен биз жакын болгон окшойбуз. Ошону далилдеп атат. Мына бул мунун жөнүндө өтө маалымат. Анан дагы ушул Санжырага тиешелүү бир бизге көңүл бура турган маалымат айтып коеюн. Бул Киселев менен Киселевден баштайын, ал үчүн эң аягында эле мындай да. Киселев мынтип жазып атпайбы? Надписи не оставляют сомнений в том, что они должны были читать, прочитаны многими людьми. О том же можно заключать и по распространению рунических надписей на различных бытовых предметах. Тиричилик урынган. Некоторые из них вырезанные на золотых, на серебряных сосудах. Мы рассмотрели выше. Однако надписи, обычно указывающие имя владельца, встречаются и на менее роскошных вещах, поясных украшениях кемергурда, на зеркалах, пряслицах, ийиттерде. Демек, айтып атат, калың эл бүт сабаттуу болгон деп атат. Көрбөйсүзбү? Мен буюмдары аргандай, идиш аякта жазганда элдин баары окуган да. Бул Киселев айтып атат. Мы видели постоянные упоминания Орхонеси жазууларда о народе, составленные в таких выражениях восхваления, которые не оставляют сомнения в том, что они писались в расчете на их прочтение простым кыргызым дейт. Катардагы кыргыз окуганды билген деп атат. Ушундай деп атат да. Большинство из них находится на скалах, часто представляют как бы беглые, торопливо начерченные острием отметки дейт. Мындайча айтканда, кагаз болбосо дагы териге жазылган, буюмга, садыкка жазылган, кемергурга жазылган, кылычтын кынына жазылган. Бул эл сабаттуу болгон деп атат да. Бул таштык маданиятынын, бул биздин доордун 5-4 кылымында. Эми мына китепти окуйлук. Бул китеп «Человечество на рубеже веков» дейт. Гуткин деген окумушту Москвадан жазып чыккан экен, 2003-жылы чыккан. Берде дүйнө элдерин баарын салыштырыптыр. Ошондо мынтип атат: численность грамотного населения процентах дейт. Анан ордун берип атат. Бул сабаттуу деген. Биринчи Австралия тиги, мына 14-чү Кыргызстан. Анан кийин Казакстан, США 19-чу орун, Россия 22-чи орун, Франция 29, Япония 31, Швейцария 37, Англия 38, Южная Корея 49, Кытай 102, Турция 100, Малайзия 94. Кыргызстан бүгүнкү күндө деле сабаттуулугу жагынан жогору экен да. 14-чү орунда турат. Мына Турция, Кытай 102, Турция 100, Малайзия 94, Канада 58. Бул муногу Киселевдин маалыматы менен дал келип атат. Кыргыз окат өтпөй калганда дагы карыстанса дагы баласын окутат. Ооба. Туура. Бул Совет дооруна таандык эмес. Бул таштык маданият. Байыркы замандан бери эле. Байыркы замандан бери. Карасук маданиятынан бери, тагар маданиятынан бери кыргыздарга мүнөздүү. Эмне үчүн биз муну айтпайбыз? Мына Киселев жазып атат. Гуткин далилдеп берип атат.
Эми ошол сабаттуу эл жумуш таппай 1 миллиону бөлөк жерде жүрөт. Бул эми бөлөк маселени козгобой эле коелук да. Өтө маанилүү маалымат. Эми бул Санжырада сөз уланы берсек көп. Ушу менен биз 3 саат убакыт бөлүп койдук. Өтө маанилүү маселе өзгөчө бүгүн. Коомдук турмуш, социалдык маселелери анан эл башкаруу кандай болмок? Бул бизге өтө маанилүү да. Биз муну четке кага албайбыз да. Жазууга байланыштуу дагы ошо Төлөк Аксакалдын эмесинде жүрөт. Баягы Енесайдан көчүп келип кыргыздар. Анан талашка келип анан жер талаш болуп калат экен да. Ооба. Ошол жерди окудуңузбу? Бар бу жерде, бар. Анан баягы жер талаш болуп калганда ошо кененимдин балдарынын убагында экен да. Уже Манастан кийин кененимдин балдары Акылбек деген Беймырза Акылбек дегендердин тушунда жер талаш болгондо анан кийин баягы келип би хан болгондон кийин келет баягы келип элден сурайт экен, эмнеге жер талашып атасыңар десе, ошондо бир аксакал 130 жашка чыккан аксакал айтып атат, 60 атаңды айдатып берем, 70 атаңды жетелеп берем деп, анан кийин бул жет атасын билбеген тиги жетесиз кул дегенде айтып, анан жүйөм бар, төлөйүм бар дейт да, документим бар деп атат да. Анан эмнеге талашпайт экен, бул менин жерим депчи. Анан эмне жүйөңүз бар дегенде, койнунан эмеге чүпүрөккө оролгон жыгач тактаны алып чыкты дейт да. Тактанын бетинде карта экен дейт. Анан картада жазылып турат дейт. Талас, Кең кол, Чаткал, анан бир топ жерлер жазылып турат да. Анан бул Кушчунун жери деп, анан Эр Манастын, Эр Бакайдын колу коюлуп турат деп атат. Анан бул жөн эле жазылып калган эме эмес болуш керек да. Тактанын бетинде ошол документ окшойт. Ошол мөөрү басылып, колу коюлган деп айтылып атат да. Анан бул ушу Төлөк Аксакалдын китебинде жүрөт. Анан бул бир чети. Экинчи жагы ошол заманда аны ошо жөнөкөй эле кишилер келип жер талаша берген эмес да. Мындайча айтканда, ошо кат тааныган үчүн жанагыны көтөрүп жүргөн, аздектеп, койнуна катып. Анан ушул жагынан алганда дагы бул Төлөк Аксакалдын Санжырасында көп баягы бизге кыргыз, бүгүнкү Кыргызстан элине, бүгүнкү кыргыздарга өзүбүздүн тарыхыбызды таанууга, кыргыз өзүн өзү таанууга чоң баягы салым кошо турган эмгек экендиги талашсыз экен да, агай. Туурабы? Бул эмгек ачык айтканда бүгүн суроо берелик. Кайсы эл өзүнүн 3000 жыл, 4000 жыл тарыхын үшүнтүп, адамдардын аты жөнү менен доорун көрсөтүп, окуяларды көрсөтүп, ушундай кылып белек кылып калтырды. Оңой эмес бул суроо. Бүгүнкүгө чейин биз только Кытайды эле билчүбүз да. Кытайды билчүбүз да. Бирок мен Кытайдан 2006 жылы Кытайда Манас эпосуна арналган илимий жыйын болду. Анан 35 адамды чакырыптыр Кытай. Жол киресин төлөп. Чыгымдарын көтөрүп. Бир жумалык конференция. Ал убакта мен катчымын. Анан алар айтты 35 адам, мен биз бирөө бир баштап барса жакшы болот эле. 35 адам оңой эмес да, анан иш көп, бирок ошондо 3 күнгө президент уруксат берип, мен баштап барып калдым. Сөздүн кыскасы, мен сурадым Пекинден келген алардын өкүлүнө. 16 миллион доллар жумшап, Манаска жыйын арнап. Кыргыздардын саны 160-180 миң Кытайда. Эмне мындай көңүл буруп атасыз дедим да. Алар айтат, биз тарыхыбызды так билебиз дейт. Кайсы падышабыз, императорубуз, кайсы жылы, кайсы жерде төрөлгөн, кайсы жерде көз өткөн, кайсы жерге коюлган. Бирок биз дейт, ушунча эл санын айтып, түпкү бабабыздын ысмын дүйнөдө теңдешсиз эпос кылганга жараган жокпуз дейт. Силер, кыргыздар, Манас бабаңарды дүйнөдө Махап Каратадан 2 эсе көлөмдүү Манас кылып даңазалап атасыздар дейт. Мен ошондо ойлонуп калдым. Биз эмне үчүн ушундай ойду жүгүтпөйбүз, ушуга сыймыктанбайбыз? Эгерде Кытай өкүлү, Пекинден келген расмий, бийик даражалуу өкүл айтып атат,
Biz muга жете алган жокпуз дейт. Манас айтып атпайбы? Аттын кашкасындай, кыргыз уйдун түгүндөй калмакка. Мына бөлөк элдер баа бергенди биз эмне үчүн баа бербейбиз? Суроо да туурабы? Эми мына бу жерде көп маселе бар. Бирок бүгүнкү турмушта жана баш мыйзамды улам өзгөртүп атат. Өлкөнү кандай башкарабыз деп атат. Ушундай талаш болуп атпайбы? Алдыга жолду кандай табабыз? Бийликти кантип жүргүзөбүз деп. Бабаларыбыз кантип жүргүзгөн? Жана мен айттым, 10 башы, 100 башы бириктирип, 1000 башы чечен, чебер, акылдуу аксакал деп атпайбы? Бу жерде эмне деп жазып атат? 10 000 түтүн болбосо бий болбойт дейт. Демек бийдин бири 10 000 түтүнгө экен да. 10 бийди башкарбаса бек болбойт дейт. Демек бек 10 бий, бий 100 000 түтүн. Элдин кыргыздын саны канча болгон байкабайсыздарбы? Кайсы доордо? 100 000 түтүндү башкарбаса папан хан дебейт. 6 папан хан болбосо чоң хан дебейт дейт. Кандай тепкич менен. Даражалардын баардыгын көрсөткөндө. Ирети менен, бирок ошондо санын карабайсызбы кыргыздын? Ушунча 1000 жыл мурда кыргыздын саны ушунча болсо, бүгүн эмне үчүн 6 миллион деген? Бул жерде чоң сыр жатат. Кыргыз ар кайсы жерлерде канча кандык болсо кала берген. Чилче тарап кеткен да. Кала берген. Бийлик жүргүзгөн. Мына бу жерде көчөрдүн тукуму. Жер деген жер айтып атат. Ал жер кучар болуп калды. Бүгүн кучар болуп калды чынында эле. Мына жерде Кытайдын булагынан Арашан деген кыргыздын жери Аляшан болуп калды. Ыр деген тамга жок Кытайда. Ооба. Туурабы? Ооба. Алашан деген жер Арашан, Кучар деген жер Көчөр, Гансу деген бар, билесиз? Ооба. Кең суу. Кең суу. Муну мен жазган жокмун. Кытайдын булактарында жазылып турат. Ооба. Демек кыргыз кала берген. Азыр Индияда 1 миллион. Алар өздөрүн Бутан мамлекетин өздөрүн кыргызбыз дейт. Биз кыргызбыз дейт. Малыбыз менен барганга даярбыз дейт. Кыргыз кала берген. Ар кайсы жерлерде мына жана канча көл, суу кыргызды аталбадыбы. Турмуш өйдө ылдый болот, кала берген. Түгүл Иранда да кала берген. Жакында эле бир интернет булактарында бир-эки макала болду, бирин-бири улаган Монголиядагы кыргыздар жөнүндө. Бирок аларды казак деп жазылып калган экен, бирок биз кыргызбыз деп айтып атпайбы? Монголияда. Анан бул дагы мындайча алганда бүгүн Казакстанда казак болуп жазылган кыргыздар, Өзбекстанда өзбек болуп, Тажикстанда тажик болуп жазылган кыргыздар дагы бар да. Азербайжан тиги акыны Генжевинин чыгармасында кыргыздар тууралуу айтылганы бар да. Бул эми байыркы заманда ошол кыргыздардын меймандостугу, кыргыздын баягы кол ачыктыгы тууралуу ошо өзүнүн Генжевинин чыгармасында бар. Ошондой эле ирандык акындардын Фирдаусинин, берки дагы бир топ жазуучулардын эмгектеринде бар экен да. Муну менде бүгүнкү күндө ошол байыркы фарсы тилинде жазылган 13 китеп бар. Китептин көчүрмөсү бар да фарсы тилинде. Анан ошол китептерде кыргыздар тууралуу маалыматтар бар деп туруп, ошол тиги китептин сканировать этилген көчүрмөлөрүн мага беришкен да. Иранда болгондо алардын байыркы китепканасын, байыркы китептер сакталган хранилищесин алып барып көрсөтүштү. Анан ошол жерде дагы кыргыздар тууралуу маалыматтар бар деп айтышты да. Анан бул жагынан алганда ошо байыркы замандардан эле кыргызды башкалар өзүбүзгө караганда жакшы тааныган экен. Бүгүнкү бизге караганда алар жакшы тааныйт экен. Бүгүн да жакшы тааныйт. Эми биз Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу урматтайбыз, сыйлайбыз. Бирок өз убагында саясат болду, кыргызды дүйнөгө таанытты деп атпайбы? Кыргызды дүйнөгө мурда эле бабаларыбыз тааныткан экен. Мына далил, жанагындай далил. Дагы мен айтып коеюн, жана башкаруу жөнүндө. Алаш хандын доорунда, жана биздин доордон мурда 60 бийлик дейт. 6 хандык.
санына сонда байкасаңыз кыргызды чогултуп койгон 60 аксакал хандын үстүнөн карап турган дейт. Советниктери. Көзөмөл. Кеңешчи эмес. Попечительский совет. Көзөмөл жүргүзгөндө карап турган дейт. Onu чечмелеп берет мындан ары. Хан бийлигинин өйдө ылдый болгондугун түзөткөн дейт. Таарынганды тартуу менен дейт. Урушканды мал союу менен эптештирип, элдештирген дейт. Чапан жаптырып, түгөтүп, алдыңа адам келсе, атаңдын кунунан кеч деген нарт нуска менен элди башкарган дейт. Бул кадимки тартип кыргызга каада нуска болуп калган дейт 2000 жыл мурда. Бизде бийликтеги адамдар эч кимге эч качан жооп бербейт да. 25 жыл жооп бербейт. Эки президентибиз качты. Кийинкилер деле элге жооп берген жок. Депутаттар деле элге барып отчет берген жок. Туурабы? А бу жерде сабак да бизге үлгү да. Айтып атпайбы? Алаш доорунда кандай баатыр болгон, Эч ким кыргызга кол сала алган эмес. Бирок ошондо дагы 60 аксакал хандын үстүнөн карап турган дейт. Элдин бийлиги да бул. Туурабы? Элдин бийлиги. Эми ушу бийликтин баары азыр тыянак чыгарып коек, биякта дагы 2-3 сааттык маалымат калды. Аны мүмкүн кийин өзүңөр эме жадыбалыңарга карагыла. Бу дагы бу маалыматка эл муктаж бирок кийинкиге калтыралып, мен жыйынтыктайын Киселев менен. Киселев эмне деп айтып атат? Киселевдин китебинде биз таң кала турган нерсе, башынан эле баштасам, биз таң кала турган нерсе Киселев мынтип айтып атат. Афанасий доорунда мүзөлөрдө казып бүт элдин теңдигине таң калдык деп атат. Себеби бай адамдын мүрзөсү бай болуш керек да, ар кандай буюмдар жок андай эмес дейт. Кандай дөбө мүрзөнү ачпаса тең дейт. Афанасий доорунда ошондой көрүнүш дейт. Андрон маданиятында ошондой көрүнүш дейт. Кара сук маданиятында ошондой. Бул мүлк менен айырмаланганын белгиси жок дейт да. Тагар маданиятынын аягында биздин доордон 5 кылым мурун анан таштык маданиятында бираз теңдик бузула баштаган. Бираз байлардын мүзөлөрүндө буюмдар көп, кедейлердикинде кемирээк деген ага чейин 3,5 миң жыл теңдик өкүм сүргөнүн биз таң калдык деп Киселев айтып атат мына жерде. Демек кыргыз ошон үчүн илгери эле айткан, адилет болбой эл жарыбайт деген. Эл байлыгы жерде эмес, малда эмес, алтында эмес. Эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат деп койгон. Бул 3000 жыл элде теңдик өкүм сүргөн. Теңирим теңдикти жалгайт дейт. Билесиңер, ушундай сөз калган кыргызда. Теңир тең бөлгөндү сүйөт дейт. Теңир тең бөлгөндү сүйөт дейт. Теңир теңдикти жалгайт дейт. Теңирим теңдеп коет дейт. 220 Гитлердин дивизиясы урат албаган, кулат албаган СССРди теңирим 3 алкашты арак ичтирип туруп, бир түндө таратып туруп теңдеди да. Теңдеди да, туурабы? А болбосо биз бабаларыбызга көкбөрүнү тыйып койгон билесиздер, Совет доорунда, туурабы? 10 миң деп койсоң жумуштан алган. Ушундай доор болбодубу? Теңдеди. Көкбөрүгө чейин дагы бир топ оюндардын баары жок болгон. Жок болду да. Эми аны атайын жасады да. Элдин улуттук аң сезимин өлтүрүш үчүн. Улут эгерде өзүнүн тарыхын жоготсо, улуттук эс тутумду жоготот. Улуттук эс тутум каяка айдасаң, ошол жака кете берет да. Көрүнгөндү ээрчи берет. Көрүнгөн сөзгө ишене берет. Өзүнүн рухий өзөгүн жоготуп коет да. Кыргыз айтканда, тил бузулса, дил бузулат деген. Салт бузулса, эл бузулат деген. Бүгүн көрүп турабызбы ошону? Күбө болуп турабыз да ошол сөзгө, туурабы? Ошон үчүн коом башкаруу, эл башкарууда эң ыйык теңдик болгон. А теңдик качан болот? Адилет, калыстык, акыйкат.
Мына Союз тарады. Союздан калган мүлктүн баары таралып кетти, уурдап тонолбойду. Бул теңдик эмес да. Мына азыр тиги укук органдарын реформа деп атат. Кайсы реформа? Эгерде соттор бирөөдүн телефон чалуусу менен өкүм чыгарса, бирөөдөн акча алып өкүм чыгарса, бул өлкө эч качан өнүкпөйт. Америкага эмне үчүн элдин баары барып атат? Ал жерде президентти сот чакырат. Керек болсо күбө катары. Израилде премьер-министр президентти соттоп жибердиби? Израилде. Мурда президент сотто азыр түрмөдө отурат. Премьер-министрди сотко күбө катары чакырат. Мына Корея 5 президентти сот жообуна тартты. Туурабы? Туура. Ошон үчүн Корея аянты Кыргызстандан жарым аянт. 50-44 миллион. Байлыгын көрүп атасыз. Көрүп атасыз. Себеби кыргыз илгери эле айткан, адилет болбой эл жарбайт деген. Эл байлыгы адилет деген. Туура. Көрдүңүзбү? Биз адилетке жете албай жатабыз. Бизге кандай башкаруу керек? Элдик башкаруу керек. Элдин көзөмөлүнөн бир дагы бийлик жүргүзгөн адам чыкпаш керек. Баары элге жооп берип туруш керек. Элдин баасын алып туруш керек. Бул Кыргыздын 7000 жыл тарыхы далилдеп турат. Могу жерде жана Ороздунун баянында дагы айтып атпайбы? Орозду сөзүн жырбаган аксакалдар. Ооба. Орозду хан болсо да, каган болсо дагы, эгер аксакал сүйлөп атса, сөзүн буспаган дейт. Тилин алган, уккан. Ооба. Батасы менен байыткан. Ооба. Аксакалдар болгон дейт да. Анан бүгүн биз ушул элибизге мынау байыркы тарыхыбызды кенен кесири жеткизип алсак, ушул мынакей агай, сиз өзүңүздүн баягы күндүз жумуштан кийин келип алып, эмгектенип 30 жылдан бери ушул китептерди издеп, кыргыз ким болгон деп, ошол эмгектериңиз менен тапкан нерселериңиздин баарын белгилеп келип айтып атасыз да. Эгерде биздин бүгүнкү күндө тарыхчыларыбыз дагы ушу сиздей болуп изилдеп ушуну тапса жакшы болот эле. Бирок бүгүн деле өздөрү билбеген, таба албаган нерсени келип сизден көрүп, анан ошону дагы окуу китептерине киргизип, мындай кылалы, мына агай сизди дагы ушул авторлукка кошолу, ушуну пайдаланбайлыбы деген тарыхчылар болсо жакшы болот эле да. Эми агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз Дастан Исламович Сарыгулов агай менен кыргыз элинин байыркы санжырасы жана санжырадагы айтылган сөздөр ошол тарыхта барбы, жокпу, ошонун чындыгы барбы, санжыра тарыхпы деген темада 3 передача, 3 телеберүүнү сүйлөштүк. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Моуреки өзүңүз ошол казып тапкан орустун окумуштууларынын мурдагы, кийинки, бүгүнкү окумуштуулардын жазгандарын келтирип атасыз. Ушул эмгегиңиз өзүнчө китеп болуп чыгып, дагы элдин баягы кыйрына жетсин. Балким дагы келечекте сизди чакырып, дагы эфир аркылуу элге кайрылып айтып бересиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.